Саламатсыздарбы, Жаш мугалим YouTube каналыбыздын жалпы катталуучулары, ардактуу ага эжелер жана сүйүктүү окуучулар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Сиздер менен кайрадан улуу устатыбыз, новатор мугалим, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Гапыр Мадаминовдун Устаттык өнөрү китебинен өтүлүүчү сабактарыбызды улантабыз. Анда эмесе бүгүнкү биздин өтүлө турган темабыз жалпы республикалык тестирөөгө даярдануу жөнүндө болсун. Тестке даярдануу бир жагы өтө жоопкерчиликтүү, экинчи жагынан өтө пайдалуу. Анткени тестке даярдануу процессинде окуучулар эң биринчи билимин бышыктайт, экинчиден логикасын, ой жүгүртүүсүн өстүрөт, үчүнчүдөн кругозорун кеңейтет, төртүнчүдөн билимди оборотко салып пайдаланууну үйрөнөт. Жалпы республикалык тестирөөнүн жалпы максаты окуучулардын жалпы билим деңгээлин, жогорку окуу жайларга окуп кете алуу жөндөмүн, билим алуу жөндөмүн, билимин пайдаланып эмнелерди жасай ала тургандыгын текшерүү болуп саналат. Жалпы республикалык тестке даярдануу процессинде эң алгач окуучуларды моралдык, психологиялык жактан даярдоо керек. Классты чоң кичине группаларга бөлүп, жекече жана жуп менен иштөөсүн уюштуруу зарыл. Жаңы теманы класска жалпы өтүп, андан соң ар бир группа өз алдынча иштеп, өтүлгөн теманы бышыктоо керек. Ошондой эле жогорку окуу жайларга даярдануу үчүн колдонмодогуга окшош суроо тапшырмаларды түзүп, улам мониторинг алуу зарыл. Мониторинг алынган сайын окуучулар өз каталарын, кайсы темаларды жана көндүмдөрдү жасай албастыгын билишет. Жалпы республикалык тестирөөгө даярданууда колдонулуучу адабияттар. Алар жалпы республикалык тестирөөгө даярдануу китептери Секом Нованын китептери болуп саналат. Баарыбызга маалым болгондой, жалпы республикалык тестти биз негизинен эки предметтен тапшырабыз: математика жана кыргыз тил. Анын ичинен математика өз ичине арифметика, алгебра жана геометрия бөлүмдөрүн камтыйт. Бул бөлүмдө арифметикада 9, алгебрада 10, геометрияда 15 тема камтылган. Ушул темаларды мыкты өздөштүрүп, тестти ийгиликтүү тапшырууга мүмкүн. Эгер алгебрадан кыйналсаңыздар, анда арифметиканы мыкты өздөштүрүү керек болот. Математикада эреже, формулаларды механикалык жаттоо эмес, ошолорду пайдалануу жана туура жоопту табуу керек. Математиканын сунуш кылынган 34 темасына өтө жакшы даярдануу зарыл. Ошол темаларды жазып, программа катары пайдалануу кажет. Ошондой эле 34 теманын ар бирине колдонмодогуга окшош 4-5 мисал, маселе иштөө эң пайдалуу. Ооз-эки иштеп, туура математикалык ой жүгүртүүнү, методиканы калыптандыруу зарыл. Ал эми геометрия боюнча схема, макет, чийүүлөр менен иштеп, геометрияны прикладдык түрдө үйрөнүү керек. Ошондой эле предметтик терминологияны, түшүнүктөр системасын өздөштүрүү зарыл. Мисалы, диагонал, пропорция, процент, биссектриса, периметр, логарифма жана башкалар жөнүндө сөзсүз түрдө түшүнүк болуусу зарыл. Эгер математикадан билим өтө төмөн болсо, окшоштуктар, окуу жана түшүнүү кыргыз тилинен 90 суроого жакшы жооп берип, жогорку балл алса да болот. Ал эми кыргыз тилинен эң жакшы балл алыш үчүн эң биринчи окуучу орфография, туура жазууну, пунктуация, тыныш белги коюуну, сөздүн лексикалык, грамматикалык маанисин таанып билүүнү, тил нормасына ылайык сөздөрдү, маанилерди колдоно билүүнү, фразологизмдерди, неологизм, архаизмдерге маани берип өздөштүрүүнү, эреже, касиет, белги жана башкалардын тууралыгын далилдеп үйрөнүүнү, эрежени пайдаланып талдоо жүргүзө билүүнү үйрөнүүсү кажет. Кыргыз тилдин ичинен сүйлөмдөрдү толуктоо бөлүмү. Бул бөлүмдө 1 же 2 сүйлөмдөн турган татаал сүйлөм камтылган. Аларда 2ден 5ке чейин боштук болушу мүмкүн. Ошол боштуктарга туура жоопту табып коюу үчүн эң биринчи окуучу сөз байлыгын өстүрүү керек. Сүйлөмдөгү боштуктарга жооптогу сөздөрдү койгондо туура логикалык маани берүүсү зарыл. Сүйлөмдү байланыштырып турган сөздөргө маани берүү керек. Мында сөздөрдүн катары сүйлөм маанисине таасир этет. Ошондой эле сүйлөмдөгү бөлүктөрдүн логикалык байланышын түшүнө билүү керек болот. Андан кийинки бөлүм окуу жана түшүнүү бөлүмү. Бул бөлүмдө гуманитардык, социалдык, табият таануучулук билим тармактарынан алынган текст түзүндүлөрү берилет.
Бөлүмгө бири-бирин толуктап же кайсы бир жактары боюнча карама-каршы келген 3 үзүндү келет. Ар бир үзүндүгө бир катар суроолор берилет. Суроолорго туура жооп бериш үчүн текстти кунт коюп окуп чыгуу керек. Анткени ошол текстте суроолордун ачык же кыйыр түрдө жооптору камтылган. Ошондой эле бул бөлүмгө туура жооп берүү үчүн төмөнкүдөй логиканы түшүнүү керек. Эң биринчи, сөздөрдүн тике жана кыйыр маанилерин табуу. Экинчи, сүйлөмдө камтылган маалыматтарга таянып негизги ойду аныктоо. Үчүнчү, сөздүн туюнтманын мазмунун маанисин түшүнүү. Төртүнчү, салыштыруу үчүн саптарды кунт коюп окуп чыгуу керек. Бешинчи, экинчи үзүндүдө айтылган ойлорду биринчи үзүндү менен салыштырып, алардын негизги ой тыянак чыгаруу. Алтынчы, туура эмес жоопторду таап, алып салуу ыкмасын пайдалануу. Жетинчи, тексттеги тийиштүү маалыматка таянып жооп берүү. Сегизинчи, автордун тексттеги ой жүгүртүүсүнө маани берүү. Тогузунчу, үзүндү эмнени далилдеп тургандыгын аныктоо. Онунчу, тексттин жардамы менен автор кандай ойду далилдегиси келгендигин аныктоо. 11. Сөз тизмегинин маанисин контекстке карап аныктоо. 12. Экинчи үзүндүдөгү көз караш, ой, инсандарды биринчи үзүндү менен салыштырып, алардын ортосундагы айырманы табуу зарыл. Андан кийинки бөлүм — аналогия бөлүмү. Окшоштуктарды табуу үчүн жогорку окуу жайларга даярдануу боюнча колдонмодогу мисалдарды толук үйрөнүп чыгуу зарыл. Акыл эмгегинин маданияты китебинен ойлоо операциялары, китеп текстин анализдөө, ойлоо жөндөмүн өстүрүү сыяктуу темаларды окуп чыгуу керек. Эталон жупта сөздөрдүн ортосундагы карым-катышка, иретке маани берүү керек. Аналогия сөздөрдүн бир же бир нече белгилери боюнча окшоштук айырмачылыкты аныктайт. Окшоштуктарды белгилөөдө төмөнкүдөй логиканы билүүбүз керек. Эң биринчи белгилери боюнча салыштырууну, бүтүн менен бөлүктүн ортосундагы катышты табууну, белгинин кандайдыр бир нерсеге, түшүнүккө же көрүнүшкө таандык экендигин табууну, эталон жуптагы түшүнүктөрдүн бирдейлиги же карама-каршылыгын табууну, түшүнүктөрдүн ортосундагы себеп-натыйжа байланышын аныктай алууну. Кымбаттуу бүтүрүүчү, жалпы республикалык тестирлөөгө мыкты даярданып, жогорку упай алууга толук мүмкүн. Андыктан жалпы бүтүрүүчүлөргө ийгилик каалайбыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.